Assalamu alaikum, hurmatly jamaat. Barыңızlardan бүгүнкү жумаңыздар марек болгон болсун. Аллах субханаху ва таала ушул жумада дуа кылып, эмне тилеген ой максаттарыңыздар болгон болсо, ошолордун баарын өзү кабыл кылган болсун. Бирден күнөөлөрүбүздү кечирип, бирден даражаларыбызды көтөрүп, ар бир басып келген кадамдарыбызга жакшы сооп, хасанаттарынан өзү ата кылган болсун. Эң биринчи эле сөзүбүздү баштаардан мурун бизге эскертүү болуп жатат. Урматтуу туугандар, калың журт, сиздерден сураныч, өзүңүздөрдүн буюмуңуздарга этият болуңуздар. Буюмуңуздарды жаныңыздарга коюп, айнектерге койбой, же болбосо мойнуңуздардан, чөнтөгүңүздөрдөн чыгарбай, дайыма өзүңүздөрдүн буюмуңуздарга бекем болуп намаз кылсаңыздар, дагы жакшыраак болуп эсептелинет. Мечитке ар кандай адам келет. Бул Алланын үйү. Биз сен туурусуң деп эч кимди тосуп кое албайбыз. Ошондуктан өзүңүздөрдүн буюмуңуздарга бекем болуңуздар. Буюмуңуздарды бекитип, жаныңыздарга коюңуздар. Бирөөнү тоса албайбыз, бирөөнү башка нерсе кыла албайбыз. Кыргызда жакшы сөз бар эмеспи? Өзүңө бекем бол, кошунаңды ууру тутпа. Ошондуктан бейинчи ошол жаман нерселердин болушуна, ууручулуктун болушуна өзүбүз себепчи болуп калбайлы. Ошол нерсеге өзүбүз жол ачып койбойлу. Экинчи эскерте турган маселе автоунаа. Ушул маселеге бир аз көңүл буруп койгон болсок жакшы болот эле. Бир аз узак коюп, ошол узактан басып келсеңиздер да болот негизи. Аябай сооп болот, аябай жакшы болот. Ушуга жакшыраак көңүл буруп коюңуздар. Кеч келип калган бир туугандарыбыз машиналардын аркасына, автоунаалардын аркасына өздөрүнүн машиналарын токтотуп коет экен. Шашып бараткан бир тууганыбыз ошол жерде калып калат экен. Ушул автоунаалардын токтоп жаткан мезгилдерине бир аз көңүл буруп койсок, жана өзүбүздүн буюмубузга бир аз көңүл буруп койсок, жоготуп алып, башка бирөөнү уурутуп отурбай, же ошол жагдайга жол ачып бербейли, урматтуу туугандар. Дагы катуу эскертүү, өзүңүздөрдүн буюмуңуздарга бекем болуңуздар. Дагы биздин жашообузда, биздин мусулмандардын жашоосунда өтө маанилүү болгон маселе, ар бир үй бүлө кургандан кийин исламдын шарттарынын негизинде, ислам укугунун койгон, Куран жана сүннөттүн койгон шарттарынын негизинде үй бүлө курушу керек. Жана экөө баш кошуп жаткан мезгилде экөөнүн да келишими исламдын шарттарынын негизинде болуш керек. Эгер ажырашуу же болбосо бир эки башка жашоону баштайбыз дей турган болсо, бул дагы исламдын шарттарынын негизинде болушу керек. Ар бир мусулман адам бул нерсеге көңүл бурушу керек. Акыркы күндөрү айрыкча жаштардын алдында аябай көптөгөн катталып жаткан, көптөгөн көп бизге көрүнүп жаткан нерсе жаш үй бүлөлөрдүн бузулуусу. Эмне себептен? Исламдагы үй бүлөлүк ажырашуунун туура эмес түшүнүгүнөн улам. Ошондуктан биздин диний башкармалыгыбыз дагы бул тема боюнча аябай катуу көңүл буруп, ушул темаларды жакшыраак түшүндүргүлө, жакшыраак элге жеткиргиле дейт. Ошондуктан исламда ажырашуунун, ислам укугунда ажырашуунун адептери кандай болуш керек, кандай болсо дагы исламдын адептерине ылайыктуу, исламдын маданиятына ылайыктуу болуп эсептелинет деген суроо ар бир адамда болот, ар бир мусулман адамда болот. Билесиздер, Аллах субханаху ва таала ажырашууну бизге адал кылып койду. Башка диндерде, айрыкча католик чиркөөсүндө, христиандарда ажырашууларда үй бүлө кургандан кийин, нике кургандан кийин арам болуп эсептелинет. Булар ошон үчүн ошол өздөрү жөн эле жашап жүрө беришет дагы, кокус бири-бирин жакпай калса биз ажыраша албай калышыбыз мүмкүн деген түшүнүк менен качан ошондой бир деңгээлде биз ажырашпайбыз деп толук ишенгенден андан кийин чиркөөгө барып өздөрүнүн никесин кыйдырышат.
башка диндерде, ошо айрыкча католик чиркөөсүндө үй бүлөнүн жыгылуусу бул бир чиркөөнүн жыгылуусу деген мааниде туюндулат. Бизде андай эмес. Бизде ислам окугунда, ислам маданиятында, ислам культурасында Аллах субханала таала ушунчалык адамдарды көңүл буруу менен, эгер жашагысы келбесе, бири-бирине зыян берип кое турган даражада боло турган болсо, эки жаш ажырашышы керек деп ажырашуусун да койду. Аллах субханала тааланын элчиси Мухаммед Мустафа саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн кудси хадисинде эмне дейт? Аллах тааланын адал кылган иши, бирок эң жаман көргөн иши деп айтат. Талак маселесин, ажырашуу маселесин. Негизи адал кылынган нерсе Аллах субханала таала тарабынан жактырылган нерсе болуп эсептелет. Бир нерсени адал кылып койгон болсо, ичип же бирөөлөргө жакшы мамиле кылуу, адамдарга жакшылык кылуу, садака берүү, зекет берүү, булар адал кылынган нерсе, Аллах таала тарабынан буйрук кылынган нерсе. А бирок ажырашуу, талак берүү Аллах субханала таала адал кылып, ошол эле учурда ал затка жакпаган бир иш-аракет болуп эсептелет. Негизи мындай калың катмар элдин түшүнүгүндө талак маселеси деген мезгилибизде 3 талак деген бир коркунучтуу түшүнүк пайда болуп калган да. Айрыкча бир иштеп жүргөндөн бери, ушул молдоке болуп иштеп жүргөндөн бери, имам болуп иштеп жүргөндөн бери ушул нерсеге көп күбө болобуз. Молдоке бизге бир жол таап берип койсоң, 3 талак берип келип алыппыз деп. Не себептен 3 талак берип койдуң десек, 3 талак бербесе түшпөйт деп уктук эле дейт. Каяктан уктук эле десең, билбейт. Урматтуу жамаат, андай нерсе жок. Ислам окугунда ажырашуу маселеси бир талак менен деле болот. Бир талак менен ажырашып кетсе эч качан проблема болгон эмес, проблема болбойт. Негизи үй бүлө курулуп жаткан мезгилде ислам окугунда эки жаштан изделген, каралган, билинген шарт 4 болуп эсептелинет. Үй бүлө куруп жаткан эки жаштын ортосуна. Биринчи шартыбыз эки тараптын, эки жаштын ким үй бүлө куруп аткан болсо, ошолор тараптын ортосунда эч кандай тоскоолдук болбой, бири-бирин жакшы билип, түшүнүп, андан кийин турмуш курушу керек. Нике курулуп аткан мезгилде эки тараптан эч кандай тоскоол болбош керек. Тоскоол өзүнүн ичинде, тоскоолдук эки жаштын бир жерде биргеликте жашоо, ислам принциптери менен жашоо алып баруусуна жолтоо болгон нерсени айтабыз. Кээ бирилер тоскоол деген нерсени да түшүнбөй калышат да. Жолтоо болгон, ага мешайт берген нерселерди айтабыз. Тоскоол диний жана диний эмес болуп экиге бөлүнөт. Нике куруп жаткан мезгилибизде. Диний тоскоолдук эки тарап тең мусулман болуш керек. Айрыкча Орта Азияда Ханафи укуктук системасында эки тарап тең мусулман болуш керек. Эки тарап тең мусулман боло турган болсо, андан кийин никенин кийинки этаптары, кийинки бөлүмдөрү, кийинки кадамдары башталат. Тоскоол болбош керек. Тоскоолдук эмне дедик? Диний деп бөлдүк. Биринчи диний тоскоолдугубуз эки тарап тең мусулман болуш керек дедик. Же болбосо мусулман экендигин көөлөрдүн алдында тастап бериш керек. Мен чындыгында мусулманмын. Ла илаха иллаллах Мухаммад расулуллах. Ашхаду ан ла илаха иллаллах ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулух деген сөздү айтуу менен. Ушул сөздү айткандан кийин экөөнүн ортосунда биринчи диний тоскоолдук жок болот. Экинчи диний тоскоолдук болсо, эркек кишилер үчүн 4 аял алып туруп 5-сине үйлөнө албайт. Ислам укугу боюнча. Estaizu billah. Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'de emne deyt. Fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba'.
2-ден 3-тен 4-тен үйлөнсөңөр болот. Кур'ан-ы Каримде ушундай айтат. Fa in khiftum, эгер корксоңор, эмне кылыштан? Адилеттүүлүктү сактагандан корккон болсоң, анда фавахида, бирөө менен жашаганыңар силер үчүн жакшыраак дейт. Демек, эркек киши үчүн экинчи диний тоскоолдугу эмне? 4 аял алып туруп 5-сине үйлөнө албайт. Аял киши үчүн башка бирөөнүн никесинде отуруп, башка бирөөгө турмушка чыга албайт. Ажырашкандан кийин 3 ай 10 күн өткөндөн кийин башка бирөөгө турмушка чыгат. Эгер ден соолугунан физиологиялык, психологиялык тараптан бир проблема боло турган болсо, ошол вали болгон ошол кыздын же болбосо баланын вали болгон ата-энеси болсун, же ким карап жаткан болсо, ошол кишинин уруксаты менен болот. Эгер психологиялык, физиологиялык жактан проблемасы болгон мусулман бир туугандарыбыз үчүн айтып жатабыз. Андан кийин бири-бирин жакшы таанып, диний эмес тоскоолдукта бири-бирин жакшы таанып билип, андан кийин турмуш курушу керек 2 жаш. Бул биринчи шартыбыз болчу. Экинчи шартыбыз күбөлөрдүн алдында болуш керек. Айрыкча жакындар болгон болсо, аябай сонун болуп эсептелет. Мусулман болуш керек. Бул күбөлөрдүн да өзүнчө шарттары бар. Балик, акил. Ал эмне болуш керек? Балагатка жеткен болуш керек, акылдуу болуш керек, эмнеге күбө болуп аткандыгын билиш керек деген шарттар бар анда. Үчүнчү шарт, аял кишинин махры төлөнүп берилиш керек. Махр деген сөздүн мындай маңызы бизге которулуп атканда, кыргызча айтып атканда кээ аалымдарыбыз буну калың деп которушкан, бирок бул ислам укугунда аял кишинин капиталдык жактан укугун коргоо максатында киргизилген камсыздандыруу, орусча айтканда страховкасы болуп эсептелинет. Эркек кишинин башына бир окуя же болбосо башка бир нерсе келип, же ажырашуу бир окуя болуп кала турган болсо, аял киши өзүн багала турган деңгээлдеги акчасы жанында болуш керек, капиталдык күчү, экономикалык күчү жанында болуш керек. Ошол нерсени эркек киши нике учурунда, келишим учурунда мен төлөп берем деп айтыш керек, сөз бериш керек же төлөп бериши керек. Ошол нерсе бул аял кишиге берилген бир укук болуп эсептелинет. Бул никенин шарттарынан бирөөсү. 4-нчү шарт ижаб кабул. Күбөлөрдүн алдында ижаб кабул, жооп жана кабыл алуу аткарылышы керек. Ушул нерселер аткарылгандан кийин исламда нике түшүнүгү, үй бүлө түшүнүгү эмне болот? Камсыздалат, куралат. Бул келишим менен, ушул нике келишим менен аткарылган нерсе ислам укугунда буну эч ким эч качан буза албайт. Аябай бышык, бекем болуп куралат. Себеби Аллахтын алдында сөз беришти, биз турмуш курабыз дешти 2 жаш. Турмуш куруш үчүн бардык шарттарга көндүк дейт. Ар бир эркек, ар бир аял үйлөнүп, үйлөнбө коюу тандоо мүмкүнчүлүгү болот. Тандоо мүмкүнчүлүк, кааласак үйлөнбөй коет же кечиктирет. А бирок үйлөнгөндөн кийин, турмушка чыккандан кийин эркектин мойнуна белгилүү бир милдеттер, аял кишинин мойнуна белгилүү бир милдеттер жүктөлөт. Ушул нерселерди аткарбай кое турган болсо, мусулман адам, мусулман аял аткарбай кое турган болсо, элдин алдында же ата-энесинин алдында же ошол аялдын же күйөөсүнүн алдында эмес, Аллахтын алдында күнөөкөр болуп эсептелинет. Бул никенин куралып аткан мезгили. Карасаңыз канчалагандай өтө социалдашкан бир шарттар менен куралган ислам укугунда. Ушунчалык бекем нерсени дагы, Аллах субханала ва таала эркектин оозуна байлап койду. Кааласаң ажырассаң болот, талак деген сөздү айтсаң ажырашып каласың. Эркек киши талак деп айткандан кийин аял кишиге талак, ажырашуу, орусча айтканда развод түшөт автоматтык түрдө. Бул нерсе түшкөндөн кийин экөөнүн кайра бирге жашап кетүүсү ислам укугу боюнча арам болуп эсептелинет.
Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Абу Хурайрадан риваят кылынышы боюнча ушундай деп айтат: "Салатун, үч нерсе бар, үч нерсе. Жиддухунна жиддун, хазлухунна хазлун. Хазлухунна жиддун, кечиресиз да? Хазлухунна жиддун. Тамашасы да чын болуп эсептелинет, чыны да чын болуп эсептелинет. Мен тамашалашып айтып койдум эле, мен ачуум келип айтып койду эле, болбой калды деген нерсени шылтоону алып келип кое албайбыз. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ушундай үч нерсени. Ошонун бирөөсү талак, урматтуу туугандар. Мен талак берип койдум эле деп айтып кое турган болсо, адам баласы мен талак бердим же 3 талак бердим деп айтып отурган болсо, автоматтык түрдө 3 талак түшөт. Ошондуктан бул маселе боюнча өтө этият мамиле кылышыбыз керек. Үй бүлөнүн куралуусу оңой нерсе эмес, бузулуусу оңой. Кандай гана нерсе болбосун жашоодо куралуусу кыйын, бирок бузулуусу оңой. Адам баласынын ушундай мезгилге, эрежеге жетип келүүсү белгилүү бир кыйынчылыктарды алып келет. Биз балакай мезгилибизде, кичинекей мезгилибизде басабыз, колубуздан жетелеп бастырат, тарбиялайт. Ушундай бир деңгээлге жеткенче чейин бир канча кыйынчылыктардан өтөбүз. А бирок жок болуп калыш бир эле нерседен болуп калышы мүмкүн. Бир эле нерседен ыктымалдуулугу бар. Бирөө келип туруп туура эмес жерге түртүп берсе, жыгылып түшүп, туура эмес жерге жыгылып калсак, Кудай таалам өзү сактаган болсун албетте андай нерселерден. Бирок жыгылып өлүп калуу ыктымалдуулугубуз бар. Оңой эле кетип калышыбыз мүмкүнчүлүгү бар. Ошондуктан ал үй бүлөнүн куралуусу дагы кыйын болуп куралат. Белгилүү бир нерселерди кылышыбыз керек. Өзүбүздүн салт санабыз бар. Исламдын койгон эрежелери бар. Белгилүү эрежелерди аткарышыбыз керек. Ошол нерседен кийин анан биз үй бүлөнү куруп атабыз. Бирок бузулуп кетүүсү эркектин бир эле ооз сөзүндөн, талак деген сөздөн. Талак деген сөздү айткандан кийин автоматтык түрдө ажырашуу түшөт. Ажырашуудан кийин мен кайра бирге жашайбыз деп кете турган болсо, ошол жагдайга карап жооп бериле турган нерсе. Ошондой боло турган болсо, бул эки жаштын туура эмес кадамы болуп калат. Талак маселесине келе турган болсок, биздин ислам укук китептерибизде аябай көп китептерибиз бар. Ошол китептерибиздин бирөөсүндө Китабут талак, ат-талаку аля талатати аужахи. Талактын 3 түрү болот дейт негизи. Аксани талак, жакшы, сонун, аябай сонун талак. Өзүнүн эрежелери менен аткарыла турган талак. Ат-талак сүннөт талак, сүннөт болуп берилген талак. Ат-талакул бид'a. Жагымсыз болгондой, бид'a, жаңылык болгон бир талак. Ушул талактар 3 түрдүү талак бериле турган болсо, аксан талак, сүнни талак, бид'i талак деген талактар бериле турган болсо, үчөө да өтүмдүү болуп эсептелинет биздин ислам системабызда. Орта Азияда укук системасында, Ханафи укук системасында үчөө тең эмне болуп эсептелинет? Кабыл алынган болуп эсептелинет. Аксан талакта аял кишиге биринчи талакты берип туруп, биринчи талакты бергенден кийин 3 ай 10 күн күтүп, экинчи талакты берип, анан дагы 3 ай күтүп, общий бардык бириккен жалпы процедурасы, анын ритуалдары 9 айга чейин уланат. Ошол талакты аксан талак дейт. Ажырашуунун процедурасы 9 айга чейин узарат. Аксан талак дегенде. Ал эми сүнни талак дегениңизде, мындайча айтканда, сүннөткө ылайыктуу болгон талакта бир талак берип туруп, 3 ай 10 күн күткөндөн кийин, аял кишинин 3 этек кири келип күткөндөн кийин, эки тараптан эки жакка кете берсе болот, ажырашып кетти деген сөздү билдирет.
ислам укугу боюнча көрсөтүлгөн талактын кандай гана жакшы экендигин көрүп атасыздарбы? Болушунча үй бүлөнү сактаганга аракет кылышат. А бид'и талак деген сөз ачуусу келип кетип, оозунан чыгып 3 талак бердим, миллион талак бердим, бир камаз талак бердим деген бир туугандарыбыз бар. Ошол жерге келгенде аябай катуу бир марттык менен, жоомарттык менен талакты берип коюшат, көптөгөн талакты берип коюшат. Мен буну билген жок элем дейт. Бир учурда эле көптөгөн талактарды колдонуп таштайт. Биздин укуктук системабызда, Ханафи укуктук системасында үчөөнү тең, 3 талакты тең. Бир учурда берип койгон болсо, бул өтүмдүү болуп эсептелет. Келиңиздер, урматтуу туугандар, айрыкча жаштар, ушул жерден уккан талакка тиешелүү, айрыкча жаш үй бүлөлөр, талакка тиешелүү маселелерди жакшыраак үйлөнүп алыңыздар, билип алыңыздар. Жашооңуздарда болушунча бул сөздөн узак болуңуздар, бул сөздү колдонбоңуздар. Эмне себептен биз түшүндүрүп жаткан мезгилибизде бул нерселерди сиздерге айтып берип максат кээ бир араңыздарда билишиңиздер мүмкүн. Жогоруда айткандай эле үй бүлө куруу оңой эмес дедик. Үй бүлө курган 2 жаш. Ушул учакка отуруп учкан сыяктуу. Алар ошол үй бүлөсүнөн, өзүнүн чоң үй бүлөсүнөн жаңа бир үй бүлө куруп чыгып кетип жатышат. Учуп баратышат. Учуп бараткан мезгилде учакта учкан бир туугандарыбыз балким түшүнөр бул маселени. Канчалык учсаңыздар дагы ошол жердеги учакта иштеп жүргөн бир туугандарыбыз ким болбосун, сөзсүз түрдө учактын эрежелерин учуп жаткан мезгилде түшүндүрүп берет. Техникалык эрежелер кандай болуш керек, кокус авариялык бир жараян жаралып калса кандай кылышыбыз керек деп. Үй бүлөлүк абалда дагы 2 жаш бүгүн ким турмуш куруп аткан болсо, ошолор учат. Учуп жаткан мезгилде биз дагы учуп жаткан мезгилиңиздерде мына ушул нерселерге тийишпеңиздер. Жашооңуздарда бул сиздердин кызыл баскычыңыздар болуп эсептелет. Кызыл баскычты басканда сөзсүз түрдө туура эмес нерселерди басып коюшуңуздар мүмкүн. Ошого бул нерсеге өтө маани берип, кылдат мамиле кылганыңыздар жакшыраак деп түшүндүрөбүз. Учакта учуп жаткан бир туугандарыбыз да ушуну түшүндүрүп берет. Бул нерселерди баспаңыздар. Качан гана авариялык жараян жаралып калса гана басасыздар деп. Ошондой сыяктуу бүгүн учуп жаткан бир туугандарыбызга талак маселесин жакшы түшүндүрбөй кое турган болсок, туура эмес басып алган болсо, учуп кетип жаткан мезгилинде эмне болуп калышы мүмкүн? Авариялык жараянды жашоосунда баштатып коюшу мүмкүн. Ошондуктан өтө кылдат мамиле кылышыбыз керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: 3 нерсенин тамашасы болбойт, ошонун бирөөсү талак. Талак маселесинде, ажырашуу маселесинде колубуздан келишинче динди түшүнгөн, ислам укугун билген бир адам менен кеңешип туруп, андан кийин кадам ташташыңыздар керек. Нике кыйган молдокелер дагы ислам укугу боюнча нике эмне экендигин, талак эмне экендигин, ислам укугуна аял киши менен эркек кишинин милдеттеринин кандай экендигин жакшылап түшүндүрүп берип, андан кийин никесин кыйыш керек. Буларды кылбай туруп, буларды түшүндүрбөй туруп, никесине кадам таштай турган болсо, ошол жерде үй бүлөнүн боштугу пайда болот. Нике ислам укугунда өтө маанилүү маселе. Эбегейсиз орунду ээлеген маселе. Никенин социалдык, психологиялык, физиологиялык, гендик аябай чоң адамзатка таасири бар, пайдасы бар нерсе болуп эсептелинет. Биз улут болуп сакталып жүргөн болсо, бир улут болуп сакталып жүргөн болсо, бул никенин бар экендигине. Эгер нике жок боло турган болсо, кимдин баласы кимден экендигин билбейт элекпиз.
Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям турмуш куруп аткан эки жашка негизи бир катарында сунуш катарында, бир катарында ушул 4 нерсеге карап турмуш курулат, үйлөнүлөт деп айткан. Жамалуху, малуху, ва наслуху, ва динуху. Сулуулугу, ата теги, анын мал дүйнөсү жана динине каратылып дейт. Ушул 4 нерсе адамда болсо негизи жакшы дейт. Эгер 4 нерсенин 3-өсү жок болуп, 1-өсү болуп турган болсо, ал эмне дин. Дин болуп турган болсо, анда ошол динде болгондугун силер тандагыла дейт. Динде болду дегенде ислам динин жакшы түшүнгөн жана ошондой эле ислам дининде жоопкерчиликтүү болгон бир тууганыбызга, таква болгон бир тууганыбызга айтып жатат. Ушундай адамдарды тандагыла бири-бириңерге тандап жатканда дейт. Ошондой адамдарды тандап жаткан мезгилибизде өтө Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям берген сунуштарын карашыбыз керек. Башка агымдардан, башка диндерден айырмаланып, ислам укугунда ажырашуу жок эмес бар. Бирок туура колдонбосок, биздин жашообузду катуу бузуп коюшу мүмкүн. Негизи талак боюнча, нике боюнча, талактын адептери боюнча айтыла турган ушунчалык сөз көп. Мен теманы баштай элекмин негизи. Түшүндүргөнгө аракет кылдым. Кирип баштайын десем, убактыбыз түгөнүп калды. Урматтуу туугандар, ушул жерде кыскартып бир 5 жылдык, 10 жылдык тажрыйбаны сиздерге бөлүшүп жатамын. Сиздер дагы жакшы түшүнгөнүңүздөрдөн кийин башка бирлөргө, башка бир туугандарыңызга жеткириңиздер. Талак 3 жолу берилиш керек эмес экен, бир тууган неге 3 жолу бересиң? Бир жол берсең жетиштүү экен деп. Үй бүлөсүн бузуп албасын бир туугандарыбыз. Биз мына молдо болуп иштегенден бери канчалаган үй бүлөнүн кыйроосуна күбө болуп турабыз. Бүгүн биздин диний идарабыз ушул теманы койгондо аябай сүйүндүм. Жамаатка бул теманы түшүндүрүшүбүз керек эле. Мына мүмкүнчүлүк болду деп. Сиздерге дагы бүгүн бир мүмкүнчүлүк угуп, билип, түшүнүп калган болсоңуздар, башка бир туугандарыбызга жеткириңиздер. Себеби бул нерсе ислам укугунда өтө маанилүү, эбегейсиз орунга ээ маселе болуп эсептелет. Убактыбыз чектелүү болгондугуна байланыштуу кийинкисине дагы мүмкүнчүлүгүбүз боло турган болсо, айтканга жеткиргенге аракет кылабыз. Аллах субханаху ва таала айтылган хадистерден, айтылган аяттардан өзүнө амал кылуучу кулдарынан кылган болсун. Дайыма өзүнүн туура жолундан бизди эч качан адаштырбаган болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.